Салам достор, сулук, сүйүү, жаштык жана аяндарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Ушул жумада биз жалаң гана процедуралар жана операциялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне себептен? Анткени ооба сулуулук бул жакшы, ооба өзүнө кам көрүү бул жакшы, бирок билим дагы болуш керек. Кандай жаңы технологиялар бар, кандай процедуралар бар, ошонун баарын билип, сөзсүз эле биздин клиникага келип эмес, кайсы жерге барсаңар дагы силерге керектүү маалыматты билип жүрүшүңөр керек. Бүгүн сөздү ботокс жөнүндө жүргүзөбүз. Ботокс деген бул эмнеге себептен ушунча көп мифтер бар ботокс тууралуу? Эмне себептен ботокстан айымдар аябай коркот? Ошол суроолорго жооп берем. Менин каналыма катталыңыз. Урматтуу достор, ботокс десе эле баары коркот. Анан оозго ботокс деген бир сөз бар да, күлкүм келет аны окусам. Анткени оозго эч качан ботокс жасалбайт. Дагы бир жолу ботокс жөнүндө айтсак, ботокстун тарыхына кайрылайық. Биринчи жолу ботокс неврологияда колдонгон. Ооба, дарылоочу касиети бар. ДЦП болгон балдарга окумуштуу врач уколдор жасап атып, ошол ботокс уколдорун жасап атып, балдар айыгып кеткенин, жакшы болуп калганын байкап, анан бир четинен ошол беттеги чоң кишилерге да жасап атып, бетиндеги буручтар жок болуп кеткенин байкады. Демек бул буручты жазуучу касиети бар экен деп чечип туруп, анан бир-эки адамга дагы эксперимент кылып жасап көрдү. Ооба, чын эле буручтар жазылды. Эмне себептен? Көрсө, ошол ДЦП болгон балдарга эмне себептен жасалчу? Ошо булчуңдарын бир аз бошотоюм деп. Бетке дагы өзгөчө доза менен жасаса, ошо булчуңдарды бошотот экен. Эмне себептен бетибиз бурушат? Биринчи бизге мимикалык буручтар түшөт. Мимика деген сөз эмне? Мимика деген биз айтып аткан, биз сүйлөп аткан, биз жашап аткан эмоцияларыбыздын бетке көрүнүшү. Жеңибиз келип атабы, кабагыбыз түрүбүз, таң калсак кашыбызды көтөрөбүз, күлсөк көзүбүздү буруштуруп аябай күлөбүз. Жок десек мурдубуздун үстүн чүрүп, жок дебиз. Мурдун чүрүп койду деген сөз бар эмеспи? Ошондо ар кандай буручтар түшөт. Косметологияда да бул буручтардын аталышы бар. Гусиные лапки, каздын буттары, кроличьи морщины. Кролик кандай болот кыргызча? Коёндун бурушу. Морщина скорби, морщина гнева, кайгынын бурушу. Морщина удивления, таң калуунун бурушу жана башка. Биринчи ботоксты беттин үстүнкү бөлүгүнө колдонуп баштады. Ботокс кантип иштейт? Теринин астындагы май, анын астындагы булчуң, андан кийин сөөк. Булчуңга ошол ботокс атылат дагы, ошо булчуңдун антип тырышып иштеп аткан иштөөсү бошоңдойт. Ботокс бул токсин. Илгерки ботулизм деген оору бар болчу. Билесиңер да, консерваны ачып туруп отравление болду, бир семья толугу менен отравление болду деп айтышат го. Ошондо ботулотоксин деген пайда болуп, ошону жеп алып, адамдар отравление болуп, тамактары буулуп калып, жүрөктөрү токтоп, өпкөлөрү иштебей каза болот. Ботулотоксин бул аябай күчтүү уу. Бирок окумуштуулар аны алып, изилдеп, микродоза, адамга эч бир зыян келтирбей турган доза кылып, тазалап, анан кичинекей бир жерге атса, именно ошол жерге таасир эте турган доза кылып туруп, ойлоп табышты. Анан аны ботулотоксин деп туруп, жашынакай баночкага салып, иштетип көрүп, анан дүйнө жүзүнө буручты кетирүүчү зат деп сунуштады. Бүгүнкү ботулотоксинде эң коркунучу жок, коопсуздуу, эч бир адамдын организмине зыяны жок нерсе. Адамга шек келтире турган бул аябай чоң дозалар. Андай дозаны эч ким косметологияда колдонбайт. Жаш кезекте баланын териси чоюлчаак болот, резинкадай. Булчуңдар болсо начар иштешет. Ошон үчүн бала күлүп туруп эле, анан 5 мүнөттө эле бетинде эчтеке жок болуп калат. Убакыт өткөн сайын тери чоюлчаак болуп катып калат дагы, булчуң тырышып калат. Айтабыз го, тиягым тырышып калды, биягым тырышып калды. Беттеги булчуңдар да тырышат. Анткени биз дайыма эмоция менен жашайт. Байкадыңарбы, кээ бир уктап атканда кабактарын түйүп уктайт. Мына ошондон улам мимикалык буручтар пайда болот. Мимикалык буручтар каерге түшөт? Көздүн тегерегине, мурдун үстүнө жана каштын үстүнө, жана каштын эки ортосуна.
Ботоксты кайсы учурда жасаса болот? Мимикалык бырыш түшкөндө. Мен кийин ботокс жасайм, азыр мага эрте дегендерге. Урматтуу айымдар, ботоксты тери айрала элек кезде жасаш керек. Ботокс булчуңдарды бошотот. Эгер териңер айрылып калса, ал жерге ботокс менен бирге көп процедура керек болот, жада калса пластикалык операция да керек болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгерде биринчи мимикалык бырышта 22-де түшсө, демек 22-де жасаш керек. Эгерде 30-да түшсө, демек 30-да жасаш керек. Ботоксты жарым жыл сайын мен өзүм пациенттериме, кардарларыма, биздин клиникада өзүбүздүн кардарларыбызга 7-8-9 айда бир жасоону сунуштайбыз. Анткени булчуң бир нече убакыт иш жакшы иштесин, кан жакшы жүгүрсүн, өзүнүн калыбына келсин, анан кайра бир аз бошотуп коебуз. Ботокстун эч бир зыяны жок. Болгону гана 2 жумадан кийин бир аз токтоп барып бул мимикалык бырыштар токтоп калат. Мен биринчи ботоксимди 25 жашымда жасагам, мына ошондон бери 40ка чыктым. 40ка чейин канча жолу жасадым, эч бир өкүнбөйм, анткени дагы эле көзүм тегерегинде 40тамын, бир да бырыш жок. Бул ботокска рахмат дейм. Ботокстун түрлөрү көп. Ботокстун Neuranox деген түрү бар, кореялык түрү, мен заводдун өзүнө барып көрүп келгем бул заводду. Экинчи түрү бул азыр аябай көп түрү чыгып кетти. Эгер Dysport деген бар болчу, бул франциялык ботокс, аябай катуу кармайт. Xeomin Германиялык ботокс, бул дагы аябай катуу кармайт. Анан Botox деген өзү бул Pampers дегенде да, Allergan фирмасы, америкалык препарат, бизде Кыргызстанда жок, Россияда деле көп колдонбойт, көбүнчө Европа жана Америка өлкөлөрүндө колдонот. Анткени бул бренд үчүн аябай кымбат препарат. Азыр жаңы Inatox жана башка толтура кытайлык, кореялык ботокстар чыгып кетти. Алар тууралуу маалымат аз, ошон үчүн эң белгилүү брендтерди атап кеттим. Брендтердин айырмасы врачтар билет, дозасы менен, ошо мөөнөтү менен жана башкасы менен. Эгерде сиздер толугу менен маалымат алам десеңер, өзүңөр врачыңарга кайрылыңыздар, маалымат алыңыздар, жана коркунучу жок, закондуу жерге барып жасатыңыздар. Сиз комментарий жазыңыздар, менин каналыма катталыңыздар, эмки видеолордун темаларын атап кетсеңиздер.